Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Assalamu alaikum. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Азамат Алиев жана Гүлайым Жаманкулова. Биз сиздер менен болгон жолугушууну дайыма толкундануу менен күтөбүз жана жазган катыңыздар үчүн, телефон аркылуу байланышканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат айтабыз. Анда эмесе, бүгүн биз сиздер үчүн эмнени даярдап келдик? Адегенде биз сиздерге үй бүлө тууралуу аңгемени сунуш кылабыз. Жана бизге канчалык жакпаса да, жубайлардын ажырашуусу жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул биздин турмушубузда көп эле жолу жолугушат жана биз андан качып да кутула албайбыз. Бул жерден мындай оор мезгилди кантип жеңилдетүүгө болору жөнүндөгү психологдордун берген кеңештери менен таанышууга болот. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ыйык Инжил китебинде Ыйсанын момундай сөздөрү бар. Келгиле, менин атам алкагандар. Дүйнө жаратылгандан бери силерге даярдалган падышалык мураска ээ болгула. Муну уккан же окуган адам дароо эле суроо берет. Мен кантип ушул Кудайдын падышалыгына ээ боло алам? Буга бара турган жол кандай? Бул суроого Ыйса өзү мынтип жооп берет. Мен жол, чындык жана өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо Кудай атама эч ким келе албайт. Кымбаттуу армандар, ушул сыйкырдуу сөздөрдүн маанисин ачыш үчүн ар жума сайын бейшемби күнү кечки 8 саат 30 минутада биздин ой толгообузду сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Чындыкты издеген ар бир адам бул берүүлөргө кош көңүл болбойт го деген ниеттебиз. Кечиңиздер куунак болсун. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Микрофонду Гүлайым эжеге өткөрөм. Анын аңгемесинин темасы эгерде ажырашууга туура келсе. Ажырашуу бул сөздүн өзү эле кандай жагымсыз угулат. Тилекке каршы азыркы учурда дүйнө жүзүндө үйлөнүүлөргө караганда ажырашуулардын саны көбөйдү. Анын себеби ар түрлүү. Биз бүгүнкү темабызда ажырашуулар менен байланышкан психологиялык проблемаларга гана токтолуп кетебиз. Ажырашуу баланын психологиялык абалына кандай таасир этет? Ажырашууда ата-энелердин ээлеген орду кандай болушу керек? Ажырашуудан кийин баланын тарбиясы кандай болууга тийиш? Кээ бир учурларда жубайлар ойлонбостон эле шашылып ажырашып кетишет. Жакшы ойлонбой ажырашып кетишип, кайра экөөнүн ортосундагы сүйүүнүн жок болуп кетпегендигине байланыштуу кайра жарашып жашап калган учурлар да жок эмес. Мындай жашоо адатка айланып, майда чүйдө иштер менен ажырашып, анан кайра жарашып жашаган үй бүлөлөр кездешет. Ажырашуу биринчиден
балага таасирин тийгизет. Ошондуктан психологдор ажырашуунун алдында жакшылап ойлонуп, ансыз болбой калгандыгын сезгенде гана ажырашууга барууну кеңеш кылат. Уруш жанжал өкүм сүргөн үй бүлөлөрдө чоң кишилерге салыштырганда жаш балдар өзүлөрүн жаман сезишет. Бул алардын психологиялык абалына таасир этет. Ошондуктан ажырашуудан мурун балдар жөнүндө да ойлош керек. Ойлонуштуруп ажырашууга туура келген учурда да бул балага терең таасир этет. Мындай учурда балага эмне деп жооп бериш керек? Баарынан мурун балага чындыкты так билүүгө тийиш. Ата менен эненин ээлеген орду так болууга тийиш. Балага ажырашуунун терең себептерин айтып отурбай, ага жөнөкөй кылып түшүндүрүш керек. Балага эч качан атаны же энени жамандоого болбойт. Негизинен ажырашуудан кийин бала ким менен каларын жана анын күнүмдүк турмушунун өзгөрүүлөрүнө токтолуп кетиш керек. Балага атасы да, энеси да мурдагыдай эле аны жакшы көрүшөрүн, бирок мындан ары чогуу жашашпай тургандыгын түшүндүрүш керек. Бала өзүнүн келечеги жөнүндө, ата энеси менен болгон мамилеси кандай түзүлөрү жөнүндө жана алар менен кезигип турабы же жокпу, мына ушулардын бардыгын билүүгө укугу бар. Бир караганда баары эле оңой, түшүнүктүү сезилгени менен турмушта мындай абалда калган баланын абалы абдан эле оор. Көпчүлүк учурларда ата энеси ажырашып кеткенден кийин балдардын энесинде калгандыгы эки психологиялык себеп менен түшүндүрүлөт. Биринчиден, бала аркылуу күйөөсүнө таасир этүүгө, аны кайрып келтирүүгө максатын көздөшөт. Бул учурда энелери баласынын атасы менен кездешип туруусуна тоскоол кылышат. Алардын жолугушуусун көзөмөлгө алышат же болбосо тескерисинче баланы тарбиялоодо кыйынчылык болуп жаткандыгын айтып, атасынын катышуусун талап кылышат. Бул эки түрлүү мамиленин экөө тең туура эмес. Кээ бир энелердин баласын тарбиялоодо өзүнүн орду тууралуу так ою болбогондуктан туура эмес аракеттерди жасашат. Мисалы, атасы менен көбүрөөк жолугуунун натыйжасында энеге болгон баланын сүйүүсү атасына өтүп кетет деген ката ой менен ар түрдүү терс натыйжа алып келүүчү иштерге барышат. Энеси да, атасы да ажырашуудан мурда баланын толук тарбиялашына керектүү шарттарды түзүп берүүлөрү тийиш. Атасынын бала менен кес-кес кездешүүсү аз да болсо жакшы натыйжаны алып келери талашсыз. Баланы туура тарбиялоонун негизги шарты болуп, ата-энелердин алдын ала бир келишимге келиши болуп эсептелет. Эмнеден баштоо керек? Баарынан мурда ажырашкандан кийин баланы туура тарбиялоо өтө кыйынчылык менен өтөрүн туура сезиш керек. Кээ бир ата-энелер өзүлөрүн күнөөлүү сезишип, баланы кымбат баалуу буюмдар, көптөгөн оюнчуктар, таттуу тамактар менен жаш баланын калыптанып келе жаткан мүнөзүндө жаман өнөкөттөрдүн пайда болушуна шарт түзүшөт. Бала менен атанын ортосунда туура түзүлгөн мамиле жакшы натыйжага алып келет. Мисалы, чогуу сейилдеп жүрүп, баланын жаңы окуп чыккан китеби жөнүндө маек куруу же болбосо баланы кызыктырган суроолор боюнча аңгеме куруу, булардын бардыгы баланын тарбиясына аз да болсо жакшы таасирин тийгизет. Азыркы учурда ажырашуу күнүмдүк болуп турушу иштей болуп калды. Ошондуктан бул тууралуу Кудай эмне деп айтарын карап көрөлүчү. Алар эми экөө эмес, бирок бир дене. Мына ошентип Кудай эмнени бириктирген болсо, ошону адам ажыратпасын. Ал эми үйлөнгөндөргө мен эмес, Теңир буйрук кылат. Аял эринен чыкпасын. Өз аялынан ажырашкан жана башка аял алган ар ким ойноштук кылган болот. Жана эринен ажырашкан аялды алган ар ким дагы ойноштук кылган болот. Ал аларга айтты: ким өз аялынан ажырашып башка аял алса, ал киши аялына каршы ойноштук кылган болот. Жана эгер аял эринен ажырашып башка эрге тийсе, ал дагы ойноштук кылган болот. Ажырашуу жөнүндө Кудай мына үшүнтүп айтат. Ошондуктан кымбаттуу ата-энелер,
Ажырашуудан мурун жакшылап ойлонуп көргүлө. Ажырашуу силердин турмушуңарга жана силердин балдарыңардын турмушуна кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Мына ушулар жөнүндө ойлонгула. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Берибиздин рухий бөлүгү тобо кылуу жана Кудайдан кечирим суроо деген ой толгообуздун уландысы. Ыйса бардык жакшы ниетке умтулуунун булагы. Жалгыз өзү бизди күнөөдөн жийкенүүгө үйрөтөт. Чындыкка жана тазалыкка болгон бардык умтулуу күнөөнү моюнга алган сыяктуу эле Ыйсанын руху биздин жүрөгүбүзгө таасир берерин далилдеп турат. Ыйса мындай дейт: Анан мен асманга көтөрүлгөндөн кийин баарыңарды өзүмө чакырам. Дүйнөнүн күнөөсү үчүн курман болгон Ыйса күнөөкөргө куткаруучу катары ачылыш керек. Голгофтогу айгашкан жыгачка керилген Кудайдын улагы Ыйсаны карап отуруп, биз дагы садага чабуулуунун сырларын жакшыраак түшүнө баштайбыз. Ал эми Кудайдын кең пейилдиги бизди күнөөбүздү моюнга алып кечирим суроого жетелейт. Ыйса бардык күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн өз өмүрүн берип, чексиз сүйүүсүн төктү. Күнөөкөрлөрдүн жүрөгүнө жеткен бул сүйүү алардын жүрөгүн жумшартып, акыл эсин өзүнө багынтып, жан дүйнөсүндө бушайман болуп катуу өкүнтөт. Кээде адамдар күнөөгө баткан турмушунан уялышып, Ыйсага келгенге чейин эле кай бир жаман өнөкөттөрүн таштаары анык. Бирок алардын жакшы болууга аракети, чын дилинен туура иш кылууга болгон каалоосу бул Ыйсанын кызыктыруучу күчү. Адам өзү сезбеген менен жан дүйнөгө тийгизген таасирлерден улам адамдын айбири ойгонуп, турмушунда байкалаарлык өзгөрүүлөр болот. Ыйса кимдин күнөөсү үчүн керилип, өлүмгө баргандыгын көрсүн үчүн айгашкан жыгачты кароого түрткү берет. Ошондо күнөөкөрлөргө алардын осуяты ачылат. Алардын өткөн жашоосунун бузукулугу ачык көрүнөт. Күнөөнүн тамыры жүрөккө канчалык терең батканын көрүшөт. Алар Ыйсанын такыбалыгын түшүнө башташат да, күнөөгө баткандардын баардыгынын күнөөсүн жууш ушунчалык кымбатка турса, күнөө деген кандай жаман нерсе. Биз өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне деген сүйүү, азап тозок, айып жаза сарпталды. Чын эле, жараткан бизди ушунчалык сүйөбү? Күнөөкөр бул сүйүүгө, бул күчкө каршылык көрсөтө алат. Бирок эгер каршылык кылбаса, анда сөзсүз Ыйсага келет. Куткаруучунун планын билип, ал Кудайдын сүйүктүү уулуна ушунчалык азап тозокто алып келген күнөөлөр үчүн кечирим сурап, айкашкан жыгачтын алдында келет. Жаратылыш дүйнөсүн ушунчалык даанышмандык менен жасаган жараткандын акыл эси адамга кайрылат жана алардын жүрөгүндө ченемсиз эңсөө козгойт. Ал эңсөөнү бул дүйнөдө башка эч нерсе толтура албайт. Кудайдын руху аларды тынчтыктын жана бейпилдиктин булагын, Ыйсанын жыргалчылыгын издөөгө чакырат. Биздин куткаруучубуз
көрүнгөн жана көрүнбөгөн таасирлер аркылуу жан дүйнөсүн карк кыла албаган адамдарды күнөөнүн жыргалынан алаксытууга жана Кудайдан таба турган эсеп жеткис касиеттерге көңүлүн бурууга аракет кылат. Дүйнөнүн кир бөлмөсүнөн суу ичүүгө жандал бастаган баардык ушул жандарга Кудайдын кайрылуусу. Суусагандар келе берсин, каалоочулар өмүрдүн суусун бекер эле ала берсин. Эгер силер бүт жүрөгүңөр менен бул дүйнөдөн таба албаган кандайдыр бир нерсеге умтулсаңар, бул силерге угулган Кудайдын үнүнө умтулуу экенин моюнга алгыла. Андан кечирим берүүсүн, чексиз сүйүүсү төгүлгөн ыйык Ыйсанын ачуулуусун сурагыла. Кудайга жана адамга болгон сүйүү Кудайдын мыйзамынын принциптери, куткаруучунун жашоосунда көрүндү. Чын дилинен болгон сүйүү жана жакшы иштер анын жашоосу мына ушулар менен толгон. Биз Ыйсаны караганда биздин куткаруучубуздун төгүлгөн нуру бизди агартып, жарыгына бөлөгөндө гана биз өзүбүздүн күнөөбүздү жана бузукулугубузду көрөбүз. Мүмкүн биз Никодимге окшоп өзүбүз туура жашап, адепсиз жорук жосундарды кылган жокпуз. Башка күнөөкөргө окшоп, Кудайга жүрөгүбүздү багынтуунун кереги жок деген ойлор менен алдап жаткандырбыз. Ыйсадан чыккан нурдан гана биз жүрөгүбүздүн бүтүндөй бузукулугун көрө алабыз. Жана биздин ар бир кылган ишибиз керт башыбыздын кызыкчылыгын тилөө, Кудайга душмандык мамиле жасоо менен булгангандыгын түшүнө алабыз. Биздин такыбалыгыбыз чындыгында булганган кийимге окшош экендигин, Ыйсанын каны гана бизди ыплас күнөөдөн тазалай тургандыгын жана биздин жүрөгүбүздү өзүнө окшоштуруп жаңырта тургандыгын сезебиз. Көрсө мүнөздөгү ар бир тактын кесепетин, жетишпегендиктерди жана бузукулукту ачыш үчүн Кудайдын даңкынын бир шооласы, Ыйсанын тазалыгынын бир гана жарк этиши жетиштүү экен. Күнөөкөргө анын пейилинин бузуктугу, жүрөгүнүн ак эместиги, оозунун таза эместиги көрүнөт. Ал өзүнүн туура эмес жорук жосундарынын Кудайдын мыйзамына каршы келгендигин көрөт. Ал өзүнө болгон Кудайдын рухунун таасирин сезип, жүрөгү кысылат. Ыйсанын мүнөзүнүн ыйыктыгын, бийиктигин көрүп, ал өзүнөн жийиркенет. Даниил пайгамбар өзүнө келген асман жарчысынын даңкын көргөндө, ал өзүнүн алсыздыгынан, начардыгынан аябай басынган. Ушундай кереметтүү көрүнүш убагында өзү башынан өткөргөн сезимди сүрөттөп мындай дейт: менде кайрат калган жок, жүзүм кумсарып, шайым кетип, алсырадым. Ушундай таасирди башынан өткөргөн адам менменсигендигин, өзүмчүлдүгүн жек көрөт жана Ыйсанын такыбалыгын ишеним менен кабыл алып, Кудайдын мыйзамына жана Ыйсанын мүнөзүнө туура келген ички тазалыкка жетүүгө аракеттенет. Кудай күнөөнүн баардыгын бирдей оор дебейт. Ал адамдар сыяктуу эле күнөөнүн оордугун ар кандай баалайт. Бирок Кудайдын көзүнө эч бир күнөө кичинекей болуп көрүнбөйт. Адамдын калыстыгы жок жана ыйык эмес. Ал эми Кудай болсо, баардыгына өзү кандай болсо ошондой баа берет. Аракечти жек көрүшөт. Ага сенин күнөөң үчүн бейиштин эшиги сага жабык дешет. Ошол эле мезгилде текебердик, өзүн өзү сүйгөнлүк жана ачкөздүктү күнөөлөшпөйт. Бирок дал ушул күнөөлөр Кудайды көбүрөөк кордогондук. Анткени алар анын жакшылыгына жана адамды сүйүүчүлүгүнө, бузулбаган ааламдын чөйрөсүндө өкүм сүргөн чыныгы сүйүүсүнө түздөн түз карама каршы турат. Оор күнөө кылган адам уятты сезет. Өзүнүн начардыгын жана Ыйсанын бейпилдигине муктаждыгын түшүнөт. Бирок текебердүү адам эч нерсеге муктаж эмес. Ошондуктан анын жүрөгү Ыйса үчүн жана анын ак баталар үчүн жабык. Кымбаттуу досум, ушул рухий ой жүгүртүүбүздүн уландысы келерки берүүбүздө. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07.
жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.